Жаздын bir күндө 1000 жылга тете деп коет эмеспи? Топурактын мына могул слоюн алабыз. 5 элемент Кыргызстандыкы деле такыр болбойт дебейм, ал жактагы болот. Дунгандарда эле иштесек болот турбайбы? Бу дунгандардан да биз жакшы иштеген турбайбызбы деп эле. Сууну толтурганда прям крышкасына чейин полный кылып толтуруш керек, воздух албаш керек. Чоңураак объемдо, жакшыраак результатка жетем дегендер болсо, анда Казакстанга бериш керек. Баасы болсо айтты, 15 000 тегерегинде болот экен. Мынакей достор, тетиги жакта аппак карыл тоо, анан бул жакта болсо ушундай таттуу кулпунайлар. Бүгүн буюрса сиздерге ушул жерден ээси менен интервью кылабыз. Тилек байке, ассалам алейкум. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жайында бир келдик эле, жазында да бир келип калды дедик. Ооба, буюрса эми жаздын bir күндө 1000 жылга тете деп коет эмеспи? Ооба. Ошого таянып алып буюрса мына жумушка келдик, пойлага келдик, иштерди баштап атабыз. Кече эле вроде бы каар турган. Бүгүн буюрса мына жерлер жылып, карылар кетип, уже клубникалар ойгонуп, ишти алып барып атабыз. Мында өзүңөр көргөндөй чалбырактарды тазалап, Кудай буюрса защитный мероприятияларды кылып, обработкаларды кылып, жер топурактын анализдерин, суулардын анализдерин жиберип, буюрса иштеп баштайбыз. Негизичи Тилек байке айтат го, баягы ишти баштаарда биринчи ошо жердин анализи аябай маанилүү депчи. Көп айтышат. Бирок ошо анализди туура алыш керек экен да, туура чыгыш үчүн. Бүгүн ошол процессти дыйкандарга көргөзүп бербейсизби? Хорошо, макул, көргөзүп берели. Бул эми клубника бизнесинде эң маанилүү нерсе, биринчи баштай турган жумуш бул суунун анализи менен топурактын анализи болуп саналат да. Ошондуктан биринчи очередь дыйкандарга кулагына алтын сырга деп койбоймбу? Жердин, топурактын, суунун анализдерин тапшырып, ошонун результатын алып, анан ошого жараша ишти башташ керек да. Ошол биздин суубуз жарайбы, топурагыбыз жарайбы, щелочнойбу, кислыйбы, ошолордун баарын определять этип алып, анан ошого жараша рецепт түзүп алып, анан иштеп баштайбыз. Анда ошону көргөзүп берели, кантип алат топурак? Макул, мисалы, могул жерден примерно көргөзө берели. Бул малинанын орду болчу. Калган нерсеге эч көңүл бурбай эле койгула. Мисалы, бул жерди биринчи алып атканда жердин аянтын карайбыз. Примерно азыр 1 гектардын расчетун айталы. 1 гектардан примерно бир 5 точкадан, 6-7 точкадан ала берсек болот. Минимум 5 точкадан алыш керек. Бул кандай алат десек, келебиз. Мисалы, биринчи бурчтан топуракты күрөк менен казып ыргытабыз. Казып ыргытканда где-то бир күрөк, мына күрөк 25 сантиметр да. Ошого чейин казылат. Бул жагын алып салгандан кийин ушул бетинен алыш керек. Бул жерден кандай алабыз десек, мисалы, бул жер чуңкур болуп ачылды да. Ошол жерге мына могул жерден кайра примерно алдына чейин ушундай кылып топуракты могул жактан башталган, могул жакка чейин где-то бир 3-4 сантиметр, 5 сантиметр толщинада ушул жердин күрөк менен алабыз. Пакет алып алып аптырбыз, пакетке салабыз. Анан экинчи бурчтан барып алабыз, үчүнчү бурчтан, төртүнчү бурчтан ушинтип топурактын баарын чогултабыз. Себеби дегенде бул мен башынан ылдый деген себеби топурактын үстүңкү катмарында, ортоңку, астыңкы катмарында состав ар кандай болуп калат. Ошон үчүн ушул башынан ылдый аягына чейин алып топуракты чогултуп, ушундай эле дагы бир 4-5 жерден алып жердин аянтына жараша. 10 гектар болсо көбүрөөк алат, 2 гектар болсо азыраак алат. 10 сотый болсо минимум 5 жерден алыш керек. Топурактын баарын алып келип бир жерге коюш керек. Ушул топурактын баарын однородный кылып аралаштырыш керек. Жанагы образецтин баарынчы аралаштырып алып туруп, где-то бир 1,5 килограммдын тегерегиндей топуракты алабыз дагы пакетке салабыз. Пакетке салабыз дагы лабораторияга бере турчу жерибизге алып барып беребиз. Анан ошол топурактын бетине кагаз менен жазып, канча гектар жер обязательно жазылыш керек, канча сотый жер, буга чейин акыркы 2-3 жылда эмне айдалган, анан алдыда келечекте эмне айдалат. Ошону жазышыбыз керек. Ошол кагазды ошол бетине чаптап туруп, анан алып барабыз. Ал жака телефон номер, кайсыл регион, кайсыл область, ошону жазып, отметка кылып туруп, анан алып барып өткөрүп беребиз. Лаборатория где-то бир 5 күндүн тегерегинде чыгарып берет. Результатын ошол жазып койгон телефонго жиберет. Ошол результатты алабыз. Топурактын составы кандай, гумус канча, макроэлементтер канча, pH канча,
анан микроэлементтер бар, ошолордун баарын жазып берет. Анан биз ошого жараша көп элемент болсо азыраак, аз элемент болсо көбүрөөк, ошого жараша протоколубузду түзүп алабыз дагы иштей беребиз. Топурактыкы ошондой. Ушундай кылып алабыз. Анан Кыргызстанда азыркы учурда текшерүүчү жерлер бар, лабораториялар, бирок 5-4 показатель боюнча гана чыгарышат экен да. Эмне үчүн биз Казакстанга баргантабыз? Ошол Казакстан жөнүндө дагы маселе жаралат. Баягы алыс жол ким алып барат, эмне болот депчи. Негизи баягы клубниканын полный потенциалын көрүш үчүн, мисалы Европада, башка өнүккөн мамлекеттерде ошондой жакшы лабораторияларга тапшырып, топурактын составын жакшылап изучать этип алган иштешет да, чтобы клубниканын полный потенциал толук кандуу түшүмүн алыш үчүн. Ошон үчүн биз Казакстанга баргантабыз. Кыргызстанда болсо былтыр мурдагы жылдары биз баштап аткан учурда Бишкектеги лабораторияга бергенбиз, жана Тимура Фрунзе деген жакта барго. Ал жерде 5 элемент көргөзүп берип атат. 5 элемент көргөзгөндө макроэлементтер азот, фосфор, калий, жердин органикасын, гумусун, анан кычкылдуулугун текшерип атат. Бирок бүгүнкү күндө бизге ал результат кичине жетишсиз болуп атат да. Себеби дегенде бул клубникага микроэлементтер, мезоэлементтер керек болгондуктан биз жерге кайсыл учурда канча количество берерибизди билбей атпайбызбы, микроэлементтердичи. Биз ошон үчүн Казакстанга барып тапшырууга аргасыз болуп атабыз. Өткөндө эле чогулуш болуп, ошол жерден да бир аз сөз болгон ушул лабораториялар жөнүндөчү. Бизде азыр Караколдо деле лаборатория ачылып атат. Органикалык айыл чарба департаментинен ачып атышат. Ал жакта деле 5 показательди көргөзөт. Мисалы Казакстанга бере турган болсок, ал жак бир аз кичине кымбатыраак болот. Суу менен топурактын анализи примерно минус-плюс 15 000 болуп атат да. Бул жакта бизде болсо где-то 1000 сомдун тегереги болот. Бирок ал мисалы мен 5 элемент Кыргызстандыкы деле такыр болбойт дебейм, ал жактагы болот. Биринчи иштеп, азыраак көлөмдө иштеп, ошентип аткандар болсо, бияктан бере берсе болот. Чоңураак объемдо жакшыраак результатка жетем дегендер болсо, анда Казакстанга бериш керек. Себеби ал жакта деген 17 элемент чыгарып атат. Анализдин результатын микроэлементтер, макроэлемент, кычкылдуулук, pH, иси баарын чыгарып берип атат. Ошонун результатын алып алып, биз рецепт түзүп, анан толук кандуу иш алып барсак, аябай жакшы результат болот да. Себеби бизде азыр примерный расчет бар, бир түптөн 300 грамм алабыз дегенчи. Мүмкүн биз Казакстанга барып, анализ тапшырып, аракет кылып, результатын алып, рецепт түзүп иштесек, 500 грамм, 600 грамм, 1 килограммга жетеби деген үмүтүбүз бар. Ошон үчүн Кудай буйрса аракет кылып атабыз. Если дыйкандар берип ийебиз, азыр мага да чалуулар болуп атат, чогуу ала кетиңиз депчи. Если берип ийем деген дыйкандар болсо, баягы баарын мажбурлабайбыз. Ким каалайт ошол жиберип ийсе болот. Ушул жанагы өйдө айтып берген, көргөзүп берген образец боюнча, инструкция боюнча топурактарын алып, сыртына маркировкалап, жазып, тандыйларын жазып берсе, биз примерно апрелдин 4-төрүнө пландап атабыз. Казакстанга алып барып таштап келебиз депчи. Ошол жака ала кете алабыз. Если бере тургандар болсо, сага чалса болот, мага чалса болот. Примерно числону пландап алып, 4-төрүндө чыкканга аракет кылабыз. Суунун анализи боюнча кайсыл жактан сууну алабыз? Тоодон алабыз, тоонун сууларын, бизде тоонун суулары да көбүнчөсү. Же болбосо каналдын суусу, БСР, дренажный канал, же болбосо скважина, же жанагы огороддордо чыгып аткан суулар да, таза сууларчы. Биринчи ошол крандан же болбосо скважинадан чыгып аткан суу болсо, кранды ачабыз. Ал суу где-то бир 3-4 мүнөт агыш керек. 3-4 мүнөт агып туруп, андан кийин ортоңку порциясынан, мисалы идиши болсо, жанагы легенда минералкалардын баклажкасы болот. Суусун төгүп салабыз, ичин жакшылап жууп тазалайбыз дагы. Ошого баклажкага сууну алабыз. 0,5 литр боло берет, 1 литр боло берет. 0,5 литр алсаңар деле болот. Ошол суусун биринчи порциясын агызып салабыз дагы, андан кийин баклажкага сууну толтурабыз. Сууну толтурганда прям крышкасына чейин полный кылып толтуруш керек, воздух калбаш керек. Крышкасын жабабыз, күн тийбеген пакетке салабыз дагы. Сыртын ошондой эле топурактыкын айткандай эле маркировкалап. Арыктыкы, булактыкы, скважинаныкы, кайсыл регион, кайсыл айыл, ошону дандыйларын, телефон номерин жазып туруп жиберисе болот.
Арыктыкын болсо, арык каналдардыкын барабыз дагы обычный эле баклажканы таза жууп алып туруп, ошол баклажкага сууну куябыз, прям толтура полный кылып куябыз дагы. Ошону образец кылып жибере беребиз. Суунун, топурактын анализин Казакстандан чыгартыш керек болсо, анда биз ошол Тилек байке менен биргеликте Алматыга барып чыгартып келгенге даярбыз. Төмөндөгү жазылып турган номерлерге кайрылыңыздар. Баасы болсо айтты, 15 000 тегерегинде болот экен. Жалпы ошондуктан чалсаңыздар, кайрылсаңыздар болот. Аябай көп количествода албайбыз, чектелген. Былтыр күз кеч келген, быйыл жаз эрте дейт, могу клубниканы эрте башташ керек экен. Бул үшүк жүрбөсө эле моуларды алып салсам, о сабактарын. Бул деген күндү да тозот экен, бүт. Оору да болот да буларда. Оору да болот экен булардачы. Мунунан дарылап да туруш керек экен муну. Мырзабек, бул жакта көп адам бар экен. Баарыңыздар бир айылдан келиптирсиздер. Ошо бир айылдан келдик, ошо Аралдан келдик, Арал. Арал деген айыл, буяк ичке суу деген айылда ошо 2 жылдан бери иштеп атабыз. Бул иш эмнеси менен жагат сизге? Эмне үчүн Тилек байке менен иштешкен жагат? Бул биз баягы келип эле неме болуп калды, эми баягы күнүмдүк тыйын акчага, эми баягы өзүңөр да жумуш менен камсыз болосуңар деп ошо тилибизде келишип калды. Жакшы. Анан жакшы да иштейт экенсиңер дейт. Бакта Назик жеңе бригадир Юриштемова дегендин аялы. 2 жылдан бери бизде ошо бригадир болуп башкарат. Мен жөн эле мындай иштеген адаммын да. Күнүнө канча сомдон аласыздар? Күнүнө былтыр 1300дөн алганбыз күнүнө. Быйыл эми бүгүн биринчи күнү канчадан деп келишти, билбейм, анан алганды айтпасам. Бригадирлер сүйлөштү. Аны бригадирлер сүйлөшөт. Жакшы. Клубниканы демек сепкенден баштап терегенге чейин, оору сыркоосун алдын алганга чейин бүт процессти өткөн турбайсызбы? Бүт процесстен өтүп, мына момундай себеттеп ушунун баарын биз сепкенбиз, өсүп атат мынакей. Бүт өлгөн деген болгон жок да. Азыр дуңгандар сепкенден, мисалы үчүн 5өөнөн 1өө өлүп калгандар болду. Бизде айылдаштар сүйлөштүк, ой, биз деле дуңгандарда эле иштесек болот турбайбы? Бу дуңгандардан да биз жакшы иштеген турбайбызбы деп эле билип алдык. Ошо отогонду да билдик, бүт баарын ошо өздөштүрдүк да. Иштеп атабыз. Бу Тилек менен бир тууган болобуз. Ушу Тилектин жардамы менен ушундай даражага жетип атабыз десек жаңылышпайбыз. Биринчи Тилек аба ушундай коро кармайлы, тор кармайлы, койлага чыгалы, малина себели деп баштаган да. Биз деле коркуп койчу ошо малина. Ишенбей. Ишенген эмеспиз. Анан Кудайга шүгүр, ошо бир балам Россияга кетмек, аны кетпей эптеп алып калдык. Алып калып, ошо Тилектин жардамы менен ошо биринчи малина септик. Анан ошо клубника отургуздук былтыр. Жанынан чыкпай караш керек, отош керек, момтип кесиш керек. Анан муруту чыгат, муруттарын кесиш керек. Аракет кылбаса ото басып кетет. Аракет керек да. Бир суроодо көлдүктөр көбүнчө арпа, эгин, беде менен эле чектелип калат да. Анан бул культура, бул жаңы да эми клубника, малина тармагы эмнеси менен жакшы экен башкаларга салыштырмалуу? Башкаларга салыштырмалуу муну картошка деле сээп көрдүк убагындачы. Картошканы бирден кармайсың, киши жалдайсың, аны себесиң, ага киши жалдайсың, капалка жалдайсың, анын техника эменин баары кымбат. Бир адам почти 1,5 миңден чыгып кетти да. Картошка актабай калды. Азыр 10 сомдон сатып албай кымдар бар да. А бул клубника, малинаны талаадан тересиң, машина келет, өздөрүнүн ящиктерин берет, контейнерлерин берет, ошолорго жүктөп, таза терип, ошо сурат талабына ылайыктуу терип упаковать этип беребиз да. Сразу акчасын берет. Таза тыкана баалуу жумуш экен да. Ооба. Бирок эмгекти көп талап кылат да. Жакшы. Ишиңизге ийгилик. Эми муну кандай кесип атасыз азыркы учурда? Ошол жөнүндө да бир көргөзүп койсоңуз. Бул күзүндө калган болчу. Булардын үстүндө эски уску, оору жаралары бар, курт кумурскалары бар. Ушунун баарын мону кырккандан кийин астына жаңы эме өнүп чыгат.
сабак сабак жалбырактар өнүп чыкты анан гүлдөйт ошол